The Assembly will now hear an address by His Excellency Sadra Shadia Zaparov, President of the Kyrgyz Republic. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Урматтуу төрайым, урматтуу башкы катчы мырза, урматтуу делегация башчылары, айымдар жана мырзалар. Алды менен Анна Лена Бербок айымды Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-чы сессиясынын президенти болуп шайланышы менен чын жүрөктөн куттуктап, ишине ийгиликтерди каалаймын. Быйыл биз дээрлик бир кылым бою жер жүзүндө тынычтыкты, коопсуздукту жана өнүгүүнү коргоп келген уникалдуу уюм Бириккен Улуттар Уюмунун 80 жылдыгын белгилеп жатабыз. Өткөн 80 жылдын ичиндеги көптөгөн чыр-чатак, жаңжалдарга карабастан, Кудайга шүгүр, дүйнө 3-чү дүйнөлүк согушка дуушар болгон жок. Мындай аламатты болтурбоодо албетте Бириккен Улуттар Уюмунун орду чоң. Уюм эл аралык баарлашуунун аянтчасы гана болуп кала бербестен, глобалдык кагылышуулардын алдын алууда өзгөчө ролду ойноду. Бүгүнкү күнү дүйнөлүк саясатта регионализм тенденциялары күч алууда. Баалар өсүүдө, ликвиддүүлүк жетишсиз, экономикада санкциялар согушу уланууда. Терроризм жана экстремизм коркунучу бардык өлкөлөрдү тооруп турат. Учурдагы сыноолорго карабастан, Бириккен Улуттар Уюму моралдык бийлиги жана институттук потенциалы бар бирден бир универсалдуу уюм бойдон калууда. Урматтуу айымдар жана мырзалар, бүгүн Кыргызстан саясий туруктуулук жана жүрүп жаткан социалдык экономикалык өсүштөр менен сыймыктанабыз. Бул жетишкендиктер бизге оңой келген жок. Биз үчүн эркиндикке жана көз карандысыздыкка жетишүүнүн куну кымбатка турду. Бирок мен бир нерсени ишенимдүү айта аламын, Кыргызстан өзүн мамлекет катары түптөй алдык. Бул жетишкендигибиз бизге келечекке карай чоң максаттарды коюуга мүмкүнчүлүк берди. Эл аралык уюмдар, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюму да Кыргызстанды Евразия континентиндеги эң эркин жана туруктуу, күчтүү жарандык коомго ээ болгон мамлекеттердин бири катары тааныйт. Коррупцияга жана кылмыштуулукка каршы масштабтуу жана келишкис күрөш Кыргызстанда мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты болуп калды. Бүгүн биздин алдыбызда эртеңки күндүн талабына ылайык саясий жаңылануунун жана экономиканы өнүктүрүүнүн милдети турат. Биз инвестициялык климатты жакшыртуу милдетин койдук, маалыматтык коомду, адилет жана ачык мамлекеттик башкарууну кура баштадык. Айымдар жана мырзалар, дүйнөнүн бардык мамлекеттеринин лидерлери өздөрүнө жана бири-бирине уюм эмне үчүн түзүлгөндүгүнүн улуу миссиясын эске салып, эскерүү үчүн жыл сайын Нью-Йоркко чогулушат. Мен дагы ушул миссия менен Нью-Йоркко келип отурам. Бүгүн менин дипломат кызматкерлерим эл аралык дипломатиялык абалды эске алган СПА текст даярдашыптыр. Бирок быйыл мен бул бийик трибунага чыгып, дипломат болбой эле коеюнчу деп чечтим. Быйыл мен бул трибунадан мамлекет башчысы гана эмес, дүйнөдө болуп жаткан эл аралык окуяларга өзүнүн чыныгы ой пикирин, ой толгоосун билдирген жөнөкөй адам, өз мамлекетинин жөнөкөй жараны катары сөз сүйлөгүм келип турат. Быйыл менин Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына сөз сүйлөө үчүн 4-чү жолу келишим. 3 жыл катары менен келип кетип, кулакка жагымдуу, жакшынакай сөздөрдү сүйлөдүм. Бүгүн мен миллиондогон кишилердин жүрөгүнө өйгөн көйгөйлөрдү ачык айкын айтайын деп чечтим. Дүйнөнүн чар тарабында, ар булуң бурчунда, Европада, Жакынкы Чыгышта, Африкада жана Азияда жаңы куралдуу кагылышуулар жана согуштар тутанууда. Миллиондогон адамдар үй жайынан ажырап, өз жерин, өлөң төшөгүн таштап кетүүгө аргасыз болууда. Миллиондогон адамдар курман болууда. Жапа чеккен адамдар кимдер? Негизинен карапайым эл. Алардын өлүмүнөн акча жасаган бул дүйнөлүк саясатчылар.
Биз көптөгөн элдердин, Палестинанын, Украинанын, Судандын, Сириянын жана башкалардын азап чегип жатканына көз жумуп олтурбашыбыз керек. Ал жерлерде согуштук аракеттер уланып, карапайым адамдар кырылып, адам укуктары бузулууда. Дүйнө коомчулугу өзүнүн өзүмчүл геосаясий кызыкчылыктарына таянып, аталган чыр-чатактарга мунусу көбүрөөк, ал эми тигиниси азыраак маанилүү деген принцип менен мамиле кылып, кош стандарттуу ыкманы колдонууда. Украинада дээрлик 4 жылдан бери жаңжал уланып, адамдар өлүп, жарандары өлкөдөн качып чыгууда. Биз АКШ президенти Дональд Трамп менен Россия президенти Владимир Путиндин Украинадагы жаңжалды жөнгө салууга багытталган аракеттерин жана чечимдерин колдойбуз. Биз буга кызыктарбыз. Анткени Россия Украина жаңжалынан улам биз дагы жапа чегип жатабыз. Бир тараптуу санкциялар бизге, жаңыдан бутуна туруп келе жаткан өлкөгө да кесепетин тийгизүүдө. Кыргызстан экономикасын өз алдынча чыңдоого күчүрөп аракеттенип келебиз. Андыктан негизсиз санкцияларды өлкөнүн ички иштерине кийлигишүү катары жана жаңыдан бутуна туруп келе жаткан экономикабызды төбөсүнөн ылдый басуу деп баалайбыз. Мен дайыма айтып келгем жана дагы бир жолу кайталаймын. Кыргызстан өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин ар дайым так аткарып келген жана аткара беребиз. Бирок биз жарандарыбыздын кызыкчылыгын, өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүн курмандыкка чала албайбыз. Кыргызстанга карата жарыяланган санкциялар айрым бейөкмөт уюмдар жана кара ниет жарандарыбыз тарабынан жайылтылган жалган маалыматтарга негизделген. Кыргызстан банктардын ишмердүүлүгүн кылдат текшертирүү үчүн көз карандысыз эл аралык аудиттерди кабыл алууга даярбыз. 2024 жылы Европа Бирлигинин өлкөлөрү Россия менен 141 миллиард долларга соода жүргүзсө, анын 36 миллиард доллары Россиядан импорттолгон товарлар болгон. Ал эми биздин эки банкка каршы санкция жарыялаган Британиянын өзү 2024 жылы Россия менен 2,2 миллиард долларга соода жүргүзгөн. Ачык айтканда, кимдир бирөөлөр өз алдынча кызматташуу мүмкүнчүлүгүн өзүмчүлүк менен өзүнө калтырып, өз кызыкчылыктарын коргоп, башкаларга тыюу салган. Бул көрүнүштү кантип атоо керек? Өзгөдөн бир нерсе талап кылаардан мурда өзүң башкаларга үлгү бол деген сөз. Бизге Россия менен кызматташпагыла деген талап коесуңар дагы өзүңөр кеңири кызматташып жатасыңар. Бизди силерге караганда Россия менен көптөгөн экономикалык байланыштар бириктирип турат. Ошондуктан экономикалык жактан алганда Россия менен кызматташпай кое албайбыз. Биз башкалар менен тирешүүнү каалабайбыз. Биз дээрлик бардык өлкөлөр менен кызматташып, көп векторлуу саясат жүргүзүп жатабыз. Мисалы, биз ошол эле Англияга жылына 1 миллиардтан ашык долларга алтын сатабыз. Менин өлкө президенти катары биринчи милдетим жарандарымдын жана өлкөмдүн коопсуздугун камсыз кылып, экономикалык абалын жогорулатуу. Биз экономикалык кызматташтыкты жана сооданы саясатташтырууга каршыбыз. Ошондуктан эки банкыбызга салган санкцияларды тез арада алып салууну талап кылабыз. Урматтуу айымдар жана мырзалар, Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы буга чейин Газа тилкесин миңдеген балдардын көрүстөнү деп мүнөздөгөн. Газадагы согушту жана үрөй учурган окуяларды токтотуу үчүн дагы эмне кылуу керекпиз? Биз Газа тилкесиндеги аяосуз кагылышуулардын айынан эбегейсиз жоготууларга учурап жаткан Палестина элине тилектеш болушубуз керек. Бүткүл дүйнөнүн көз алдында өтүп жаткан адамчыдагыс трагедияга кайдыгер карабашыбыз керек. Биз палестиналыктарга каршы геноциддин токтотулушун жана Бириккен Улуттар уюмунун эл аралык соту тарабынан эл аралык соттук иликтөөнүн башталышын талап кылабыз. Менин өлкөм ар дайым зордук зомбулуктун жана терроризмдин бардык көрүнүштөрүн кескин айыптайт. Анын ичинде 2023 жылдын 7 октябрындагы Израилге террорчулардын кол салууларын дагы айыптайбыз. Андай террорчуларды катуу жазалоо керек. Бирок терроризмге каршы күрөшүүнүн, террорчуларды жок кылуунун өз ыкмалары, жол жобосу бар да. Ошол ыкмалар менен күрөшүш керек эле.
андай террорчулардын кесепетинен миллиондогон жөнөкөй жарандар, жаш балдар кырылбаш керек эле. Эмне себептен карапайым элдин, бейкүнөө балдардын 100 миңдеп кырылышына жол берип жатабыз? Тынычтыкты орнотуунун бирден бир жолу эки эл үчүн эки мамлекет принцибин ишке ашыруубуз керек. Палестина 1967 жылдагы чек аралардын негизинде көз карандысыздыкка ээ болушу керек. Биз ошондой эле Катар менен Ирандын аймагына жасалган акыркы ракеталык чабуулдарды айыптайбыз. Анткени бул чабуулдар көз карандысыз өлкөнүн эгемендүүлүгүнө кол салуу болуп саналат, аймактагы туруктуулукка жана коопсуздукка коркунуч келтирет жана эл аралык укуктун ченемдерине каршы келет. Газа, Иран, Ливан жана башка аймактардагы терроризмге, коркунучтарга каршы күрөшүү алардын масштабына жана мүнөзүнө ылайык келүүгө тийиш. Бейкүнөө жарандар, аялдар жана балдар жабыркабашы керек, алар курмандыкка чалынбашы керек. Урматтуу айымдар жана мырзалар, коңшу өлкө катары Кыргызстан азыркы оор шарттарда Афган элине ар тараптуу колдоо көрсөтүүнү, Афганистандын экономикасын аймактык жана дүйнөлүк экономикалык процесстерге интеграциялоо маанилүү деп эсептейт. Афганистанды эл аралык изоляцияга алуу, аны чет элдик жардамсыз калтыруу туура эмес. Бул адилетсиздик. Геосаясий идеологиялык максаттарды көздөп, каржылык инструменттерди колдонуу аркылуу гуманитардык кризисти курчутууну адилетсиздик жана адамгерчиликсиздик деп эсептейбиз. Ошондуктан биз батыш өлкөлөрү тарабынан тондурулган Афганистандын активтерин 9 миллиард акш долларынан ашык акча каражатын мүмкүн болушунча тез арада мыйзамдуу ээсине, Афган элине кайтарылышы керек деп эсептейбиз. Аталган каражаттар инфраструктураны калыбына келтирүүгө, жергиликтүү банктар аркылуу жарандарга жеткиликтүү насыяларды берүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө, айыл чарбасын өнүктүрүүгө жана жакырчылыкта жашаган миллиондогон адамдарга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө жардам бермек. Бул акчаларды ушул тапта өзүңөр колдонуп, пайдасын көрүп жатасыңар. Эмне деген уятсыздык. Ушул эле Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына ылайык, 2025 жылы Афганистанда 15 миллиондон ашык адам ачкачылыкка дуушар болсо, 24 миллион адам гуманитардык жардамга муктаж болуп турат. Барыбызга маалым болгондой, сентябрь айынын алгачкы күндөрүндөгү жер титирөөдөн улам 2000ден ашуун афган боордошторубуз каза тапты. Тилекке каршы акча каражаттарынын жетишсиздигинен жана инфраструктуранын начарлыгынан улам жабыркагандарга өз убагында жардам көрсөтүүгө мүмкүн болгон жок. Биз батыш өлкөлөрүнүн лидерлеринин Афган элинин келечеги үчүн активтерин тез арада кайтарып берүүгө чакырабыз. Эгер Афган эли жакырчылыктан, ачарчылыктан тез арада чыксын десеңиздер, токтоосуз кайтарып бериңиздер. Адам укугу, мамлекеттер аралык укуктар жөнүндө сүйлөгөн сөзүңөр менен кылган ишиңер мына ошондо бири-бирине дал келет. Урматтуу жыйындын катышуучулары, Африка өлкөлөрүндөгү чыр-чатактардан баштап азык-түлүк коопсуздугуна чейинки маселелер сөз жүзүндөгү боорукердикти эмес, конкреттүү иш менен бекемделген тилектештикти талап кылат. Африка 1,5 миллиардтан ашык калкы бар, 54 мамлекет жайгашкан Евразиядан кийинки эле экинчи чоң континент. Африкада ресурстардын эбегейсиз запастары бар жана биз жакынкы келечекте Африканын дүйнөлүк экономикадагы жана эл аралык саясаттагы ролу бир нечесе жогорулай тургандыгына ишенебиз. Ошондуктан Африканын эбегейсиз кен байлыктары Африканын тез өнүгүүсүнө жана өз кызыкчылыктарына жумшалыш керек. Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтыкты сактоо ишин күчөтүүбүз зарыл. Менин өлкөм 1990 жылдардын башында эгемендүүлүккө ээ болгондон тартып, Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтык күчтөрүн конфликт болгон өлкөлөргө жөнөтө баштаган. Бул биздин бүткүл дүйнөдөгү тынчтыкты жана коопсуздукту чыңдоого чын ыкластан салым кошууну каалай тургандыгыбызды дагы бир жолу далилдейт. Мамлекеттердин салымы алардын өлчөмү менен эмес, алардын тынчтыкта жана тилектештикке чын ыкластуу каалоосу менен аныкталууга тийиш. Биз эл аралык келишимдерди,
Анын ичинде ядролук куралдарды таркатпоо жөнүндөгү келишимдерди аткарууну жактайбыз. Жаш муундарды өзөктүк куралсыз дүйнөнү кабылдоого тарбиялашыбыз керек. Жаш муундардын арасында массалык кыргын салуучу куралдардын колдонуунун кыйратуучу кесепеттери жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүүбүз зарыл. Кыргыз тараптын демилгеси менен жана Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттердин колдоосу менен куралсыздануу боюнча эл аралык агартуу күнүнүн концепциясын ишке ашыруу эң сонун аянтчы болмок. Кыргызстан Борбор Азиядагы өзөктүк куралдан эркин аймак жөнүндөгү келишимдин демилгечилеринин бири жана депозитарийи болуп саналат. Биз куралсыздануу жана аны жайылтпоо боюнча бардык фундаменталдуу эл аралык документтерге, анын ичинде ядролук куралды жайылтпоо боюнча келишимге жана ядролук сыноолорго толук тыюу салуу жөнүндө келишимге кошулдук. Ырааттуулук принцибине ылайык Кыргыз Республикасы өзөктүк куралга тыюу салуу жөнүндө келишимге кол коюу жөнүндө саясий чечим кабыл алып кол койдук. Биз планетабыздын ядролук куралсыз жашоого тийиш экендигине бекем ишенебиз. Адамзаттын бул ойлоп табуусу жалаң гана тынычтык максаттарга колдонууга тийиш. Урматтуу айымдар жана мырзалар, туруктуу өнүгүү жана аймактык интеграция үчүн Борбордук Азия өлкөлөрү тең укуктуу диалогко жана активдүү өз ара аракеттенүүгө муктаж. Кыргызстан татаал тарыхый географиялык шарттарга карабастан коңшу мамлекеттер менен, атап айтканда Тажикстан жана Өзбекстан менен чек ара маселелерин тынычтык жолу менен чечип алдык. Бул процесс жогорку деңгээлде жана эксперттик деңгээлдерде узакка созулган сүйлөшүүлөр менен коштолуп, бардык тараптардын кызыкчылыгын эске алуу менен чечилди. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын чек аралары достуктун, сооданын жана кызматташтыктын чек арасы экенин ишенимдүү түрдө айта аламын. Бул тажрыйба саясий эрк, урматсый жана диалог бар жерде тынычтык болушу мүмкүн экендигин ырастап турат. Бул бизге бардык карама-каршылыктарды чечүүгө жана өнүгүү жолуна түшүүгө мүмкүндүк берди. Кыргызстан татаал маселелерди чечүүдөгү тажрыйбасын дүйнөлүк коомчулук менен бөлүшүүгө даяр. Келиңиздер, дүйнө жүзү боюнча курал жарактарга колдонулуп жаткан 3 триллион доллардан ашык акча каражаттарды элдин турмушун жакшыртууга, ачарчылыкты жоюуга, экологиябызды жакшыртып, абаны тазартууга колдонолу. Абадан дем алууда дүйнөнүн кайсы бурчунда жашаба, чек жок эмеспи? Баарыбыз бир аба менен дем алабыз. Ошондуктан кимдин куралы күчтүү деген жарышуу менен эмес, кайсы өлкөнүн жаратылышы, кайсы өлкөнүн абасы таза деген жарышуу менен жашоого баарыңыздарды чакырып кетет элем. Урматтуу достор, климаттын өзгөрүүсү бүгүнкү күндө биз күбө болуп жаткан чындык. Кургакчылык, мөңгүлөрдүн эриши, экосистеманын өзгөрүшү, биологиялык ар түрдүүлүккө карата коркунучтар алдыбызда турат. Кыргызстан бул өзгөрүүлөр өзгөчө таасир эте турган тоолуу өлкө. Биз азыртадан эле суу ресурстарынын азайышын, айыл чарба жана биологиялык ар түрдүүлүккө тиешелүү коркунучтарды башыбыздан кечирип жатабыз. Кыргызстан деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок болгонуна карабастан, эл аралык экологиялык демилгелерге активдүү катышып, глобалдык экосистемаларды коргоого багытталган келишимдерди колдоодо олуттуу роль ойной алат. Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат. Бул контекстте биз деңиздеги биологиялык ар түрдүүлүк жаатындагы келишимди ратификациялап, ушул келишимге кошулган алгачкы 60тан ашуун мамлекеттин катарына кирдик. Деңиз жана жээк экосистемаларын коргоп турган дарыялар тоодон башталат. Демек, тоо экосистемаларын коргоо жана деңиздерди туруктуу башкаруу бири-бири менен байланышта турат. Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек +25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Барыңыздарды бул иш-чарага активдүү катышууга чакырабыз.
Кымбаттуу достор, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Даг Хаммершельд өз убагында таамай айткандай, Бириккен Улуттар Уюму адамзатты бейишке алып баруучу үчүн эмес, адамзатты тозоктон сактап калуу үчүн түзүлгөн деген сөзү бар. Бүгүнкү күндө бул сөздөр мурдагыдан да актуалдуу. Уюм согуштун үрөй учурган азаптарынан жаралган, бирок кызматташтыкка, диалогко жана сый урматка болгон ишенимдин аркасында жашап келе жатат. Бүгүнкү күндө анархияга жана бир тараптуу чечимдерге каршы калкан катары көп тараптуу системаны сактоо жана өнүктүрүү мурдагыдан дагы маанилүү. Заманбап чакырыктарга жана коркунучтарга адекваттуу эл аралык жаңы механизмдерди түзүү зарылдыгы бышып жетилди. Биздин уюм өзгөрүүлөргө муктаж жана бул учурдун талабы азыркы реалдуулук. Ушул контекстте биз Бириккен Улуттар Уюму 80 аталышындагы Бириккен Улуттар Уюмунун системасын реформалоо боюнча башкы катчынын аракеттерин колдойбуз. Мындан тышкары, Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин ишин өркүндөтүү жана реформалоо убактысы келди. Азыркы учурда Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин 15 мүчөсү дүйнөнүн бардык мамлекеттеринин тагдырын иш жүзүндө чечип жатышат. Алардын биргелешкен позицияга келүүсүнөн согуш менен тынычтык, коопсуздук жана туруктуулук маселелери көз каранды. Мындан да маанилүүсү, Коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү туура эмес, адилетсиз чечимдерге ар дайым бөгөт коюу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Кыргызстан Коопсуздук кеңешинин өркүндөтүү боюнча керектүү чараларды көрүүнү зарыл деп эсептейт жана бул чаралар көпчүлүк мамлекеттердин кызыкчылыгын эске алышы керек. Ушуга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин реформалоонун бардык маселелери боюнча ыкчам жана компромисстүү чечимге жетишүү абдан маанилүү. Бул реформа универсалдуулук, кеңири географиялык өкүлчүлүк принциптерине негизделип, Бириккен Улуттар Уюмунун мүчө мамлекеттеринин колдоосуна ээ болуусу зарыл. Кыргызстан Африкалык мамлекеттердин Коопсуздук кеңешине мүчө болуу укугун кеңейтүүнү жана тарыхый теңсиздикти жоюу аракетин мыйзамдуу жана адилеттүү деп эсептейт. 60тан ашык мүчө мамлекет, алардын ичинде Кыргызстан да эч качан Коопсуздук кеңешине шайланган эмес, ошол эле учурда кээ бир мамлекеттер 5-6 жолудан шайланышкан. Бул адилетсиздик деп эсептейбиз. Урматтуу делегация мүчөлөрү, Кыргызстан дүйнөдөгү тынычтыкты, коопсуздукту жана туруктуу өнүгүүнү камсыздоодо өз салымын кошууга умтулууда. Дүйнөдөгү чакан мамлекеттердин маселесине Бириккен Улуттар Уюмунун көңүлүн буруу максатында Кыргызстан 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө өзүбүздүн талапкерлигибизди көрсөттүк. Буга чейин Коопсуздук кеңешине шайланбаган өлкөлөрдү колдоо, Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттердин тең укуктуулугун белгилеп, уюмдун беделин көтөрөт жана ага болгон ишенимди бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Биз адилеттүүлүк принцибине ишенебиз, ошондуктан Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттерден кийинки жылдын июнь айында өтө турган шайлоодо Кыргызстанды колдоп коюуңарды өтүнөмүн. Ар бир мамлекет Коопсуздук кеңешинин мүчөсү болууга жана дүйнөдөгү тынычтык менен коопсуздукту сактоого өз салымын кошуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга тийиш. Биз Коопсуздук кеңешине олуттуу маселе сунуштай турган тажрыйбасы бар мамлекеттердин катарына киребиз деп ишенимдүү түрдө айта аламын. Биз эл аралык укукту, адилеттүүлүктү, адам укуктарын коргоону бекем карманабыз жана өз ара урматтоого, кызыкчылыктардын балансына жана келечек муундардын жоопкерчилигине негизделген көп тараптуу системаны колдойбуз. Урматтуу айымдар жана мырзалар, учурдун чакырыктары жалпыбызга тиешелүү жана аларга карата жоопторубуз да бирдиктүү болушу керек. Айткан сөзүбүз менен ишибиз дал келүүсү кажет. Биз аракетсиздикке жол бербешибиз керек. Дүйнө аракетти талап кылат. Планетабыздын келечеги баарыбыздын жалпы жоопкерчилигибиз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Kyrgyz Republic.